Güye balagандай jaktыбы? Sırtkı görünüşü jaman emes. Degi bağının da qanday? Kim bilsin? Kebetesine qaraganda durus ele go. Seni kutluktab koysa bolabı? Emne için bolmasın? Kutluktayım. Bizde Baden deydi. Шеф, қиын ойнайды екенсіз, құттықтаймын. Bu kim? Кім кіргізді? Роза. Eşikti cevap alış gerek. Kumarpazlar. Aylamdı getirip büttünüz go. Emeyim ne kılayın? Balıptır. Yürü. Konuk gelgen tura. Gütkön çok elem. Günden günge sulu olup. Aytçı Gülütay, bunu kantip bunda alıp geldin? Güyüm süresi de gelçi mesele. Torgoyeva Gulnara menен Erkin Musaev жакын арада баш кошууларын кабарлап, ушул жылдын 30-сентябрында өтүүчү өйлөнүү тоюна сиздерди чакырат. Кырчын өмүр, кыйылган сүйүү. Элеттик сүйүү советтик көркөм тасма. Тасманы Кыргыз фильм киностудиясы каржылап, режиссер Мелис Обукеев 1981 жылы экрандаштырган. Бул романтикалык трагедия жанрындагы көркөм тасма 1982 жылдары Кыргыз жана Казак СССРинде абдан популярдуу болгон. Анткени анда эки өлкөнүн белгилүү актер, актрисалары ойношкон. Достор. Жаш жубайлар үчүн желем. Бирок эсиңерде болсун, бүгүн оюндун премьерасы. Gülütay. Бечара Александра Ивановна, тоюңду көрсөм дегенде ак эткенде так этчелен, Юра. Бирок шумажаланы арабыздан эрте алып кетти. Ырыс кешиктүү жашагыла. Бириңди бириң сыйлагыла. Бириңдин эркиңди бириң басмырлабагыла. Адам еріксіз өмір сүрө албайт. Кана. Эмесе бактылуу, таалайлуу болгула. Gereği yok. Gereği yok Mişinka. Senin kolu yolunda baylabay. Dündü, yavuz oturganda bağırın. Büt bağırın düşündüm. Aydan açık oldu. Dündösü kıyalın kanat doğuştay. Çavuttam. Jirgalga bölönedi kesin. Ay ertek menen oylosam. Yok. Meniki al. Meniki. Egoist. Baş koşkan menen. Giyin. Kanda yasap çekerimdi da. Oyladım. Elestettim. Gördüm.
Sanam sana bölünüp kıynaldım. Ha gözlerimçi. Kuanış yok. Mostayım. Seni istiyorum anadaki Mişa. Özüm demez. Seni istiyorum. Var. Var deyim. Dağdır şuldura. Kolu yolum boş. Ролдордо Талгат Нигматуллин, Мурат, Венера Ибрагимова, Гуля, Советбек Жумадылов, Темир, Светлана Нарбаева, Роза, Куман Тастанбеков, Эркин, Наталья Аримбасарова, адвокат, Кайсар Боронбаев, Назар, Асанали Ашимов, тергөөчү, Нурмухан Жантурин, оюнчу, Павел Винник, коомдук сакчы, Ахмет Шамиев, абышка, Айдос Бектемиров, Эркиндин шерии, Мухтар Бактыгереев, соттук багылуучу, Жанна Керимтаева, музей кызматкери, Амина Умурзакова, тууганы, Тургун Бердалиев, Эркиндин шерии, Ашир Чокубаев, мейман, Асанбек Кыдырназаров, тууганынын ролун ойногон. Эпизоддо Макил Куланбаев, Меруэрт Отикешова, Лейло Бекназарова, Раиса Куркина, Гүлнара Дусматова, Сильвия Берова, Евгений Попов, Владимир Гусев, Михаил Суморин. Тартуучу топ режиссер-постановка жана автор сценариясы Мелис Убыкеев жана Аркадий Ваксберг. Оператор-постановка Константин Оразалиев. Композитор Александр Журбин. Художник-постановка Виктор Тихоненко. Үн операторы Осмонкул Абдибаитов, Ковалева. Монтаж Оразалиева. Сүрөтчү Ушур. Кийим тандоо Абдиев. Avirsiz. Biz seni geçerden beri esimiz çıkıp kütüp otursak kayda жүрөсүң? Болуптур. Зареманыкында карбалып калсаң, кабарлап койбойсуңбу? Зареманыкында болгонум жок. Кандайчы? Болгонуң жок. Болгон жок. Баш иштебеген көкме. Siz kayda жүрдүңүz? Sizge var öyle mi? Doğru aytasız. Koluktuğunu tapkan ekenbiz. Soyun öylese. Ağzına karap söylegin. Bu uydagilerden avir üçün men cevap veremin. Şurku yanmay biri bolboydu. Joğal. Joğal gözüme görünbey. Joğal demin. Bolup dur. Anda kettik. Тасмада көтөрүлгөн идея андагы баш каармандардын махабат сезимдери, айланадагы адамдарга жасалган мамилеси жана биринчи кезекте өзүнө болгон жоопкерчиликти ала билүүсү сүрөттөлөт. Тасманын сюжети жакан шаарда болуп, катардагы сүйүү окуясы менен коштолот.
Баш каарман кыз бойдок болсо, жигит үй бүлөлүү. Бир караганда бул тагдырдын бөлүштүрүүсүнөн эч кайда да кете алышпайт. Эмне кылышат? Баш каарман ажырашып, тиги кызды алабы? Кантип? Чакан кала. Ал эми анда жашагандар бирин-бири жакшы таанышат эмеспи? Эң обалуу элдин бетин кантип карашат? Албетте. Ажырашып кайра үйлөнгөндөр четтен чыгат дечи. Бирок Саламатсыңбы? Күйөө болбосоң кое кал. Жетишкен экенбиз. Жок. Гуля, айтпадым беле. Бул жерде мен айтамын. Отур. Sen эми үйлөнүшүң керек. Мунуңуз туура. Бирок бул Гуля менен менин ишим. Менин. Мен байгеси да, атасы да, апасы дамын. Түшүндүңбү? Былжырабай үйлөнүшүң керек. Гуля көздөшүн чечкенбиз. Мунун жүйөлү сөз. Созбой эле дал азыр тоюңарды өткөрөбүз. Бирок азырынча аялым менен ажыраша элекмин. Түшүнбөйт окшойсуң. Менимче сенин мээңе жетпей атат окшойт. Бирөөнүн колуктусун. Биздин тойдун ойронун чыгарып, бүт элге авиримди төктүң. Кекетпеңиз. Бирөөнүн буйругу менен үйлөнбөйм дагы, ажырашпайм да. Үйлөнөсүң. Болбогон кеп. Үйлөнөсүң жокпу? Дегенде аялым менен бир жаңсыл болоюн. Ушундай деп сүйлөшпөдүк беле, Гуля? Эмне улатканын көрүп атпайсызбы? Азыр үйлөнөсүң. Билдиңби, азыр? Азыр эч мүмкүн эмес. Эй, кемпай артист. Мен сизди кыязы кызыл кулак дегеним жок го. Токтоп кой! Силерге түшүнбөгөнбү? Өзүбүз чечебиз. Кенеде дакылы жоктур. Тасманын өзөктүк окуясында Өзбек каласынан келген кылмыш иши бар. Мугалим жана анын окуучусунун ортосундагы сезимдер баяндалат. Тасманын жаралышына токтолсок, режиссер Мелис Убукеев 1977 жылы литература гезитине чыккан Аркадий Ваксбергдин сүйүү тууралуу чакан макаласын капысынан окуп калат да, ага жолугуп көркөм тасма үчүн сценарий жазууну сунуш кылат. Албетте, окуянын өзөгү ошол бойдон сакталганы менен каармандардын кесиптери, аты жөнү өзгөртүлгөн. Ваксберг сценарийди бир канча жолу оңдоп жазган. Ошондо сценарийдин өзөгү бирок бир канча түрдүү жазылган нускасы жаралат. Сатал тагдырды баяндап, талдап жазуудан оолактап калган Ваксбергди Кыраакы Убукеев мындан эң сонун көркөм тасма жаралат деген сөздү айтуу менен кайрадан сценарийдин үстүндө иштеп чыгуусуна көндүрөт. Жыйынтыгында өзөктүк окуясы сакталса да, таптакыр бөлөк, кайгылуу, ошону менен сүйүү окуясын таасын чагылдырган драмалык окуя келип чыгат. Nazar. Basçı. Turçu Nazar. 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 Turçu. Turçu deyip. Nazar. Yürüyü. İyi. Nazar. Yürüyü. Yürüyü deyip. Turçu.
Ваксберг кийин айткан сөзүндө көрсө мен анда алсыз сезимдер керек учурда ал бууттанган чоң сүйүүнү жаратаарын билбептирмин. Бир караганда жөнөкөй элеттик сүйүү өтө чоң түйшүктөрдү, ошону менен катар жоопкерчиликти алып келери анык болду. Адам катары жоопкерчиликти ала билүү бул адамдык парз. Болбосо кенедей дагы күнөө кетирүү кезеги келгенде кайгылуу окуянын келип чыгышын шарттайт деп айткан. Ал эми Мелис Убукеев өз сөзүндө: "Мен Ваксберг менен көп жолугушуп, көпкө бул тууралуу талкуу жүргүздүм. Сценарий үстүндө көп талаштуу маселелер жаралды. Улам оңдоп отуруп, таптакыр бөлөк фильмдин сценарийин иштеп чыктык. Ооба, окуянын өзөктүк мааниси сакталганы менен анын түп тамырынан бери өзгөртүүгө туура келди. Жыйынтыгында ал менин ичимде кайнап жаткан түйшүктүү тагдырдын өзөгүн түшүндү белем. Оюбуз бир, максатыбыз бир болуп чыкты. Албетте, бул тасма менин кечиккен кинематографиялык дебютум болуп калды", деп эскерген. Антке менен Мелис Убукеев бул тасма менен кыргыз кинематографиясынын көч башында болуп, кийинки аты алыска кеткен дүңгүрөгөн жаш режиссерлордун устаты болууга жетишти. Тасманын сценарийин жазган Аркадий Ваксберг Советтик экран журналына минтип жазган жери бар. Чыныгы турмушта мындай тагдырга туш болуу абдан оор. Тагдырдын татаалдыгын басып өтүүгө көптөгөн түйшүктөр, адамдык нарк, адеп ахлак таасир этет. Бул окуя адамдын чынчылдыгын жана жалганчылыгы, сүйүүгө туруктуулугу жана чыккынчылыгы, адамдык адеп ахлак, акыл парасатын баяндайт. Таланттуу кинорежиссер Мелис Убукеев элеттик сүйүү кинотасмасын тартып, өзүн ар тараптуу жанрда иштей аларын далилдеген. Тайгак кечүү тасмасы режиссер тарткан туңгуч толук метраждуу көркөм тасма болуп эсептелет. Мелис Убукеев Манас эпосуна терең кызыгып, толук кандуу көркөм тасмага да бел байлагандыгы менен белгилүү. Бир нече жылдар бою Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы менен кызматташып, улуу эпос боюнча материал чогулткан. Бирок көркөм тасманы тартууга жетишпей, дүйнө салган. Манас дүйнөсүнүн ачкычы катары манасчылардын чыгармачылыгына кайрылып, 1962 жылы 3 бөлүктөн турган Саякбай Каралаев аттуу атайын тасмасында, ошондой эле 1988 жылы жарык көргөн Улуу манасчы жеткиликсиз шилтеме аттуу 7 бөлүктөн турган толук метраждуу тасмаларын жараткан. Ал таттуу бүбүнү алгач байкап, атайын айылына барып, аны актёрдук билим алып, чыгармачылык жолго түшүүгө ынандырган. Жыйынтыгында Таттуу бүбү Турсунбаева Ак мөөр тасмасында башкы каарман Ак мөөрдүн ролун ийине жеткир ойноп, образдын ажарын ачып берген. Бири кем дүйнө деген ушул экен. Таланттуу кинорежиссер, манас таануучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кыргыз эл артисти Убукеев Мелис Айткулиевич 61 жашында 1996 жылы 27 июлда дүйнөдөн кайткан.